Недержание мочи эмне үчүн болот? Себепкерлеричи? Биринчи себеби бул төрөгөн аялдар, көбүнчөсү төрөгөн аялдар, төрөбөгөн аялдардын ичинде бул аз болот. Көбүнчө бул стресстен болушу мүмкүн. Төрөбөгөн аял болсо стресс, анан энуриоз деп коебуз. Кеч түндө кармабагандар болот, аялдар деле болот. 15-16 жаштагы кыздар деле болот. Ал эми психологически, көбүнчө психологически же аномалия развития болуп калышы мүмкүн. Мочевой пузырь кичинекей, же там спина бифида деген оору бар, ошондойлор учурларда. Неврологический оорулар болушу мүмкүн. Бизде болсо азыр гинекология жактан сүйлөп атканыбыз үчүн көбүнчө төрөгөндөн кийин болот. Боюнда бар кезде бизде аялдар аябай көп жеп башташат. Бул да аябай чоң көйгөй биз үчүн. Вес көп алышат. Бизде 10-12 килограмм максимум алышыңар керек деген сайын бизде 20-25 килограмм алгандар көп болот. Матка аябай ошо жыныстык органдарга күч келет. Еще и аял чоң, өзү негизи чоң. Анан төрөгөн учурда да туура эмес тужиться деп коебуз биз орусча айтканда. Кандай кыргызчасы кандай болот экен? Толгоо тарткан учурда туура эмес, өздөрүнүн поведениясы туура эмес, тужиться эткенде туура эмес болуп калат. Бул только аялдардын эле проблемасы эмес, бул акушер-гинекологдордун деле проблемасы болот. Ошондуктан бала чоң төрөлөт. Эгерде мурда биз 2,5-2,600, 2,800 төрөлсөк, көбүнчө учурда азыр болсо 3 килограммдан аз төрөбөйт аялдар. 3 килограмм 200 бул норма болуп калды да азыр. 3-200 болсо жакшы экен, аз экен деп калабыз да, потому что 3-600, 3-700, 4 килограмм төрөгөн учурлар көп учуралып атат. Ошондуктан анан боюнда бар кезде тяжести көтөрүшөт, өздөрүн аяшпайт аялдар, же аяса жатып алат тамак жеп. От одного конца до другого конца деп коебуз го, ортосу жок болуп атат да биздечи түшүнүк. Анан төрөгөндөн кийин 40 күн тыныш керек аял. 40 күндүн ичинде, анан 6 айдын ичинде эмизген учурда прогестерон деген бир гормонубуз бар. Бул боюнда бар кезде ошону сактап калуу, боюнда сактап калуу, матканы расслабленный видде сактоо, выкидыш болбош үчүн, преждевременный роды болбош үчүн ошол гормон бизге аябай жардам берет. Ошол гормон төрөгөндөн кийин сразу кетип калбайт, 1-2 ай ичинде болот. Ал болсо бүт органдарды расслабленный видде сактайт да. Анан ошол учурда биз оор көтөрүп, челек чакаларды көтөрүп, суу ташып, үйлөрдө дивандарды жылдырып, аябай мать героиня болгонду жакшы көрөбүз. Биз өзү негизи кыргыздар герой болгонду жакшы көрөбүз да, аялдарчы. Ошондо диванды сүйрөп салып, пылесосту көтөрүп, ошондо опущение деп коет, түшүп калышы мүмкүн да ички органдар. Мондой өзүңүзгө көрүнбөшү мүмкүн, гинекологко көрүнбөшү мүмкүн, бирок алдыңкы стенкасы, аркаңкы стенкасы влагалищенин жыныстык органдарыбыз слабый болуп калган учурда недержание болот. Анан кээ-бирки аялдар ар кандай звуктар чыгат дейт жыныстык катнашта. Ошолордун баары булар ошол органдардын түшүп калгандын себеби болушу мүмкүн да. Мындай учур болгондо эмне кылыш керек? Мындай учур болгондо спорт биринчи очередь. Спортту да сиз туура тандашыңыз керек. Эмнеге дегенде фитнес залдар аябай биздин фитнес тренерлер окуган, аябай женский организмди билет деп айта албайм. Көбүнчө бат результат бериш үчүн вестерди беришет, пресс аткарышат. Көп эле упражненияларды аткарса болбойт төрөгөндөн кийин. Анан эмизгенге эмчектеги сүт азайып кетпеш үчүн ошондой фитнес тренер ошол аял кишинин ден соолугун билген болсо жакшы болот да. Тяжести көтөрбөй, йогага окшогон же легкий фитнес деген түшүнүктөр бар, ошону аткаруу керек. Эгерде мен тез эле арыктап калышым керек, 25 жаштагы кыздай, 18 жаштагы кыздай болуп калышым керек, төрөбөгөндөй болуп калышым керек деп өзүбүзгө аябай көп талап беребиз да аялдарчы. Ошол да аябай туура эмес. Өзүңүз 9 ай көтөрүп 9 ай чоңойдуңуз, ошондой эле 9 айдын ичинде кайра өз калыбына келиш керек. 9 ай болбосо 12 ай бериңиз өзүңүзгө, 2 жыл бериңиз эмизген учурда. 2 жылдын ичинде шашпай ар айда 500 граммдан 300 граммдан азайып болсо деле ошондо туура болот. Чем 3 айдын ичинде 10 килограмм арыктап, анан бүт органдарыңыз, ички органдарыңыз астында түшүп калгандан көрө
шашпай кылганыңыз аябай жакшы болот, туура болот. Спорттон сырткары дагы кандай нерселер бар? Спорттон тышкары азыр аябай көп бизде мүмкүнчүлүк бар. 21-кылымда интернет баарында бар. Үйдө эле отурган учурда, тамак жасап атканыңызда, балаңызды эмизип аткан учурда гимнастика, кегеля деп коебуз. Бул аябай знаменитый. Азыр только ленивый билбей калды окшойт аны. Бирок ошого да серьезно не относятся. Ишенишпейт ушул жардам беришине. Бул ичинде аябай көп гимнастика эмелери бар. Эң эле распространенный бул жыныстык органды кысып коюп жиберген. Аны да туура кылыш керек. Көбүнчө учурда аялдар ичини кысып алышы мүмкүн, жан башын кысып алышы мүмкүн. Анда эффект болбойт просто. Андан тышкары аябай рекламабыз өнүккөн учур азыр 21-кылымда ар кандай лазерлерди, ар кандай палочкаларды, гелдерди сунушташат. Бирок бул жалган экенин баарыбыз билебиз, билип туруп ошого ишенгибиз келип, ошону колдонуп көргүбүз келет да. Бизге жеңил бир нерсе болсо да, бир айдын ичинде ушул результат, бир айдын эле эмес, бир таблетка ичип алсам, жана 18 жаштагы кыздай болуп калсам деп, ошон үчүн көп акчаларын коротушат. Акчадан дагы эң жаманы бул өзүңүздүн ден соолугуңузду аябай эметип алышыңыз мүмкүн да, зыян кылып алышыңыз мүмкүн. Менде бир боюнда бар келген болчу, катталып, ал боюнда бар экенин билбей, ошол арыктай турган дарыларды аябай ичкен экен. К сожалению, 12 жумада биз скрининг кылганда множественные пороки развития болду. Ал аял ошол ага саткан дарыларды сотко бергиси келип аябай аракет кылды, бирок аны уже доказать эте албады. Ошондон алганын, ошону ичкенини, аякта составында эле дарыларды окусаңыз, көбүнчө составы Кытай тилинде же түшүнүксүз тилинде жазылат. Биринчи өзүңүзгө дары ичкенден алдын ойлонушуңуз керек. Аябай ойлонуп, тамак жегендей эле ойлонуп, бул дары да, бул ответственный. Ойлонуп иш кылган туура. Палочка дегенди көп сурашат менден деле, гелдерди сурашат, лазерлерди сурашат. Бунун баары неэффективный деп мен айта алам. Андан башка мына спорт, туура тамактануу. Анан стресс, депрессияга кабылбаш керек. Бул да аябай байланыштуу. Ошондо недержание болбойт, Ооба. Анан недержание причинасын билиш керек. Аябай докторго обязательно барыш керек. Может, бул воспаление, жөн эле воспаление болушу мүмкүн. Противовоспалительный терапия алгандан кийин аялдар уже недержание болбой калышы мүмкүн.